Араван районундагы унааларды ары бери өткөргөн негизги көпүрө күнүнө мында 10 миңге жакын чоң жана кичи унаалар каттап жолдун тардыгынан 10-15 мүнөткө созулган автотыгын пайда болот. Анын негизинде айдоочулар ашыкча чыгым тартышып келишүүдө. Бензин обязательно кетadi. Tabii, probka yo'q bo'lsa yaxshi bo'lardi. Probka bo'ladi da. Faqat воскресенье bo'ladi xolos. Qolgan полный день probka bo'ladi da. Да, hozirgi bo'ladi. Көпүрө чейрек кыл мурда курулуп 7000 автоунаага ылайыкташкан, бирок калк менен унаалардын саны 2 эсеге өсүп, ушундай кырдаал жаралды. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө автомобилдердин саны аябай өскөн. Жыштык аябай көп, пробкалар пайда болуп атат. Эми аравандыктар автотыгын көйгөйүнөн арылмай болушту. Бүгүн райондогу 8 айыл өкмөтү бириктирген жаңы көпүрөнүн капсуласы салынып, курулуш иштери башталды. Бул мына ушу премьер-министр тарабынан ишке ашып, бүгүнкү акчасы каржыланып, иш баштап атабыз. Мен ойлойм, бул ушул көпүрө бүтсө, Кудай буйруса, эң негизги чоң проблема ушу тыгын болбой калат. Жалпы узундугу 15 метр 400 сантиметрди түзгөн көпүрө азыр гана капсуласы салынып, курулуш иштери башталды. 6 айга чейин бүткөрүү пландалып жатат. Көпүрө бүткөрүлгөн болсо, Юсупов жана Алиянаров айылындагы жүргүнчүлөр бул жерде кенен каттоого мүмкүнчүлүк бар. Курулуштун жалпы сметалык баасы 37 миллион сом болсо, тендерден 16 миллион 525 миң сомго Су Транспром Жилстрой курулуш компаниясы утуп алган. Азыр ишти тез жана сапаттуу бүткөрүү аракеттери жүрүп жатат. Проекттин немеси боюнча 6 айда бүткөрүлүш керек, бирок биз ого чейин аракет кылып бүтүрүштүн аракетин кылабыз. Сапатына баарыбыз жооп беребиз, эч кандай жооп беребиз. Су Транспром Жилстрой жоопкерчиликке чектелген коом, буга чейин бир нече көпүрөлөрдү куруп келгенбиз. Дагы курабыз деп турабыз, жооп беребиз. Жаңы көпүрө бүткөрүлсө 80 тонна жүктү көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Курулуштун сапатына жергиликтүү бийликтен атайын адистер назар салып турушат. Эске салсак, көпүрө куруу 2015-жылы көтөрүлүп, андан бери каражаттын тартыштыгынан улам токтоп турган эле. Бегима Асанова, Азам Бузриков, Ынтымак.